Парламенттин маалымат кызматы дүйшөмбү 17 май күнү Жогорку Кеңештин депутаттары кезексиз отурумга чогулаарын белгиледи. Жыйынды президент Садыр Жапаров демилгелеп чакырып жатканы айтылууда. Ал күнү мамлекет башчы депутаттардын алдында билдирүү жасайт. Парламенттин президенттин маалымат кызматы жыйындын күн тартибин айткан жок. Депутат Жанар Акаев ага чек ара боюнча маселе каралаарын айтып, кезексиз отурумга чакырылышынын билдирди. Ал эми эл өкүлү Дастан Бекешов менен Атамекен фракциясынын лидери Сайдулла Нышенова азырынча так билбей турганын, бирок Кумтөр маселесин талкуулашы мүмкүн деген пикирин билдиришти. Белгилей кетсек, Жогорку Кеңештин депутаттары жуманын шаршембе, бейшембе күндөрү жалпы жыйын өткөрөт. Бирок бүгүн отурум болгон жок. Эртеңкиси Орозо майрамына карата эс алуу күнүнө туш келип калды. Дүйнөлүк банк бөлө турган 20 миллион долларга Кыргызстан Кытайдын коронавируска каршы Sinopharm вакцинасын сатып алат. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев билдирди. Кечээ күнү Дүйнөлүк банк жана донорлор менен кенен чөйрөдө онлайн конференция болду. Алар бизге Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун тизмесинде турган вакцинаны сатып алууга 20 миллион доллар бөлөт. Биз тизмедеги вакциналарды талдап алууга укугубуз бар. Россиянын Спутник В вакцинасы ал тизмеде жок, бирок Кытайдын Sinopharm препараты бар. Андыктан ошону сатып алабыз, деди Бейшеналиев. Кечээ Дүйнөлүк банк жакынкы айларда Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму тарабынан жактырылган коронавируска каршы вакцинаны сатып алууга 20 миллион доллар берери белгилүү болгон. Кантера Голдинг компаниясы Кыргызстанга 2,5 эсе аз акча которуп, маалыматтарды манипуляциялаган. Бул тууралуу Кумтөр компаниясынын ишмердүүлүгүн текшерген мамлекеттик комиссиясынын төрагасы Акылбек Жапаров жыйында билдирди. Учурда мамлекеттик комиссия текшерүүнүн корутундусун жыйынтыктап жатат. Биз Кантера Голдинг компаниясынын сайтын карап, алар маалыматтарды манипуляциялаган деген бүтүмгө келдик. Анда Кыргызстанга 4 миллиард 485 миллион 952 миң доллар которулганы жазылган. Чыгымдардын басымдуу бөлүгүн Кыргызстанга жумшаганын көрсөткөн. Бирок алар чынында бизнес чыгымдарына колдонгон. Иш жүзүндө Кумтөр ачылгандан бери тагыраагы 26 жылдан Кыргызстанга 1 миллиард 750 миң 818 миң доллар которгон. Анын дагы 90%-ын салык катары төлөгөн. Калган цифралар манипуляцияланып, компаниянын Кыргызстанга бөлгөн каражаты катары көрсөткөн. Чынында 2,5 эсе аз которгон, деди Жапаров. Мындан сырткары ал Кентера фондторго берген демөөрчүлүк кылган каражаттарды операциялык чыгымдарды же салыктын экологияга келтирген зыяны үчүн салынган айыптын эсебинен бөлүнгөнүн белгиледи. Мындан улам анын демөөрчүлүк жардам деп атоо туура эмес экенин айтты. Ушул жылдын соңуна чейин ар бир кыргызстандык электрондук амбулатордук карталар менен камсыздоо пландалып жатат. Бул тууралуу Спутник Кыргызстан агенттигинин маалымат борборунда өтүп жаткан брифингде милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун төрагасынын орун басары Клара Өскөнбекова кабарлады. Анын айтымында саламаттыкты сактоо мекемелеринин ишмердүүлүгү ачык айкын болушу үчүн иреттелген маалыматтык система талап кылынат. Ар бир бейтап электрондук система аркылуу өтүшү зарыл. Электрондук амбулатордук карталар жасалат. Бирок ага ресурс жана убакыт керек. Быйыл бул иштин аягына чыгаруу тапшырмасы турат. Былтыр мындай карталарды ишке киргизүүгө коронавирус пандемиясы тоскоолдук жараткан, деди Өскөнбаева. Адис бул кадам медиктердин эмгек процессине канчалык катышкандыгын көзөмөлдөп, кошумча төлөмдөрдү адилет бөлүштүрүүгө жардам берет деп эсептейт. 2021 жылдын апрель айында кыргызстандык дарыгерлерге 24 миллион сом төлөнбөй калган. Бул тууралуу милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун төрагасынын орун басары Клара Өскөнбаева билдирди. Ал дарыгерлердин эмгек акысы өзгөрүп, мындан ары көбүрөөк айлык акы ала баштайбы аттуу брифингке катышты. Дарыгерлерден кечирим сурайбыз. Апрель айында 24 миллион сом төлөөгө жетишпей калдык. Бүгүнкү күндө 685 миллион сом төлөнүп берилди. Финансы министрлигинин ушунча каражат бөлүнгөн. Жума күнү бизге акча түшүп калса, ошол эле күнү саламаттыкты сактоо уюмдарына которобуз, деди ал. Өскөнбаева акчанын кармалып калышы которуу системасына байланыштуу эместигин белгиледи. Каражат жаңы тариф менен которулуп, май айында бардык медиктер акчасын алат деп кепилдик бере алам, деди ал. Эске салсак, 1-июлдан тарта бир катар категориядагы медицина кызматкерлеринин айлыгы 50%га жогорулайт. Буга чейин 1-апрелден тарта үй бүлөлүк дарыгерлердин айлыгы 100%га жогорулаган айтылган.
Кытай Кыргызстанда экологиялык жактан таза айыл чарба продукцияларын экспорттоонун көлөмүн көбөйтүүгө кызыктар. Бул тууралуу Тышкы иштер министри Руслан Казакбаев Цзян шаарында расмий сапары менен барганда белгилүү болгонун ведомствонун маалымат кызматы менен билдиришти. Кытай Кыргызстандан картошка, буурчак, жүзүм алууга кызыгып жатат деп айтылат ТИМдин билдирүүсүндө. Белгилей кетсек, Кыргызстан негизинен азык-түлүктү Казакстан, Россия сыяктуу мамлекеттерге экспорттойт. Кургатылган жемиш, баал өңдүү товарларга гана Сауд Аравия, АКШ, Япония, Кувейт, Франция баштаган бир катар алыскы өлкөлөргө жөнөтүлөт, бирок көлөмү анча чоң эмес. Жүзөдө боюнча Кыргызстандын кыздар курама командасынын мүчөлөрү Казакстанда өтө турган өспүрүмдөр арасында Азия кубогуна катышат. Бул тууралуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинен билдиришти. Мелдеш 14-16 май күндөрү Алматы шаарында болот. Мелдешке төмөнкү спортчулар катышат. Жанар Жолдошбаева 52 кг, Адина Кочконбаева 57 кг, Ирина Черемушкина 48 кг. Белгилей кетсек, спортчулар Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин алдындагы спорттук олимпиадалык түрлөрү боюнча дирекциясы тарабынан иш сапарга жөнөтүлдү. Мындан туура 1 ай мурун 11 апрелде өткөн шайлоодо Ош шаардык кеңешине 4 партия утуп чыккан. Бул аралыкта Борбордук шайлоо комиссиясына жиберилген шайлоонун жыйынтыгы каралып чыкты. БШК массалык мыйзам бузуулар катталганын жүйөгө келтирип, Ош шаардык кеңешине шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарды. Боршайкомдун төрайымы Нуржан Шайлдабекова шайлоо маалында кызмат адамдары добуш берүү процессине кийлигишкени, административдик ресурс колдонулганы, үгүт иштеринде добуш берүү учурунда имараттан сырткары добуш берүүдө мыйзам бузуулар аныкталгандыгын билдирди. Мунун баары жарандардын эркин добуш берүүсүнө көзгө урунарлык таасир этет. Добуш берүүнүн жыйынтыгын так аныктоону кыйындатат. Ошондой эле шайлоо процессинин негиздерине жана добуш берүү укугунун принциптерине каршы келет. Мындай мыйзам бузуулар көп санда катталгандыктан шайлоого болгон ишенимди ажыратат, деди Шайлдабекова. 1.42 Закона Кыргызской Республики о выборах депутатов местных кеңешей в соответствии со статьями 6, 7, 18, 20 Закона Кыргызской Республики об избирательных комиссиях, Центральная избирательная комиссия постановляет признать недействительными итоги голосования на избирательных участках, на озвученных 27 на выборах депутатов Ошского городского кеңеша и отменить протокол Ошской территориальной избирательной комиссии об итогах голосования на выборах депутатов Ошского городского кеңеша. Второе. Признать недействительными результаты выборов депутатов Ошского городского кеңеша, прошедших 11 апреля, и отменить протокол Ошской территориальной избирательной комиссии от 21 апреля о результатах выборов депутатов Ошского городского кеңеша. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасынын орун басары Абдыжапар Бегматов шайлоо участоктарында далил катары видео материалдар орун алганы менен ага аймактык шайлоо комиссиясы реакция жасаган эмес дейт. 53-16, 52-96 шайлоо тилкелеринде ошол шайлоо алдындагы үгүт иштеринин жол жоболору бузулгандыгы, шайлоо добуш берүү күнү үгүт жүргүзүп атканы, бул шайлоо тилкесинин ичинде, шайлоо тилкесинен сырткары жерде ушундай үгүт иштерин жүргүзүлгөнүн мындай байкасак болот, видеолордон дагы. Мен ушул видеодо көрсөтүлгөн маселелер боюнча 13 факты боюнча 13 жерде ошол Ош аймактык шайлоо комиссиясы видеолор менен тастыкталып берилген материалдарга көңүл бөлбөгөн деп дегендерди сиздер менен бир эсиңиздерге салып койгум келет. Буга байланыштуу БШК Ош шаардык кеңешине шайлоонун жыйынтыгын жараксыз деп табуу боюнча токтом чыгарды. Ага ылайык кимдин иш аракети жыйынтыкты жокко чыгарууга түрткү болсо, ошол талапкер кайра шайлоого катыша албайт. Ош шаардык аймактык шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү иш ордунда жок болгондуктан биз тиешелүү кызматкерлерден маалымат ала алган жокпуз. Ал эми шаар бийлиги коомчулук тарабынан айтылып жаткан сындар анык болушу керек деп эсептейт. Ал эми бизге айтылган дооматтар боюнча мындай маселелер айтылганы чын. Соцсеттерден деле айтылды. Бирок эми аны 100% ушундай дегенге биз кошулбайбыз. Себеби жергиликтүү бийликте бир гана эмес, жогорку бийликке дагы шайлоо учурунда ушундай сындар айтылат, ушундай нараазычылыктар айтылат да. Бирок эми эгер ал анык болуш керек.
Мындан тышкары БШК тарабынан Ош аймактык шайлоо комиссиясынын жоопкерчилигин кароо чечими чыккан. Саясий серепчи Абдыжапар Акулов мурунку өткөн шайлоолордон сабак алуу керек дейт. Серепчинин пикиринде эски система менен жашагысы келгендер мыйзам бузууларга дагы жол берип, мамлекеттин бюджетине зыян келтиришүүдө. Саясий баягы чайкоочулук, кээде саясий коррупция мына мамлекетти бүтүндөй колу бутун тушап, сазга батырган акыбалдан чыгуунун бирден бир жолу ошол таза шайлоону өткөрүү экендигин президентибиз дагы коомчулук дагы мындай билип эле турат. Анан келип баягы эле эски системаны өзгөрткүсү келбеген бир топтордун айынан мындай караганда мамлекетке дагы канчалаган материалдык чыгымдар, акчалай чыгымдар сөзсүз түрдө ошо шайлоого катышкан саясий топторго, партияларга керек болсо ошол талапкерлерге зыян келтирилгендигин биз мына бир эске алышыбыз керек дагы. Мындан ары ошол мыйзамдагы мүчүлүштүктөрдү мына Борбордук шайлоо комиссиясындагы айрым өкүлдөр айтып атат. Жанагы кайсы бир партия шайлоого катышам десе, жок дегенде каттоосунан кийин мына 6 ай өтүш керек эле деп. Ош шаарынын жашоочулары шайлоонун жыйынтыгы тууралуу өздөрүнүн пикирин билдиришти. Жок, эгер БШК жокко чыгарылса, анда мен ойлойм, мыйзам бузуулар болгон ошонун негизинде жокко чыгарылган. Бардыгы мыйзамдуулукка такалат да. Эгер мыйзамда кандай каралса, ошол талаптарга жооп берилбеген болсо, анда чындап туура деп ойлойм. Өзү бузулбаш керек эле да өзү. Бузбай барды өз немеси мыктары менен жакшы тапшырыш керек эле да. Голос бериш керек эле. Көзгөрүнө бардыгы подкуп болгонда. Көрүп жүргөнбүз, өзүбүз да катышып жүргөнбүз. Туура эле болду. Endi to'g'ri bo'lish kerak da, hamma yerda haqiqat bo'lib, to'g'ri saylanganda bo'lib ketar edi. Boshqatdan saylansin, to'g'ri qilib saylasin. Men Борбордук комиссия чечет да, to'g'ri төрөмөсүн биз. Мен мынтип ойлойт элем да, биздин Кыргызстанга кайра эле шайлоонун кереги жок да. Себеби ошончолук акча кетип атат. Эгерде кайра шайлоо өткөзгүсү келсе, ошо партиялар бардык акча топтоп өткөзө беришсин. Эмнеге мамлекетке күч келиш керек? Мамлекет анысы деле тыйын жок деп айтып отурушат. Туура деп ойлойм. Себеби админ ресурс колдонулган бардык элдер көрүштү. Бардыгына белгилүү болуп калды. 11 апрелде өткөн шайлоодо Ош шаардык кеңешине 4 партия утуп чыккан. АСУнун жыйынтыгы боюнча мандат төмөнкүдөй бөлүштүрүлмөк. Ата журт партиясы 27 мандат, Улуттар биримдиги 12 мандат, Ыйман Нуру 4 же 5 мандат, ал эми Ынтымак партиясына болсо 3 же 4 мандат. БШКнын чечимине ылайык эми кимдин иш аракети жыйынтыкты жокко чыгарууга түрткү болсо, ошол талапкер кайра шайлоого катыша албайт. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары.